Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн 15 июль обед вакты болуп калыптыр. Дагы бир жолу медицина жагынан бир аз эл тилинде түшүндүрүүгө аракет кылып атам. Кечегинде биздин ырчыбыз Курал Чокоев менен бир дагы эки баланын немесин передачасын көрүп калдым. Аябай жакшы передача экен. Эми бардыгыбыздын ниетибиз бир тезирээк сакайып кетели, оорубайлы. Бардыгыбыздын конечный результатыбыз элибиз ушу илдеттен эртерээк чыгып алышы. Бардыгыбыздын ниетибиз бир азырчы. Независимо от нации, религии и расы дегендей бардыгыбыздын үмүтүбүз азыр бир. Ушул жаман бир коронавирус деген илдеттен кутулуу максатында бардыгыбыз өз билгенибизди айтып атабыз. Эми мен бул хиджама маселесин кече обещать этип өттүм эле. Бир аз болсо дагы элдин тилинде түшүндүрүп берейин депчи. Мен эми өтө глубоко эшелонированно медицина тилинде түшүндүрсөм, медик эмес адамдар аябай көп да, эми медик эместер түшүнбөй калат. Анан бир кездерде мен өзүм дагы бир чоң шаарларга барып калганда, лекцияларга кирип угуп аткан мезгилде профессор академиктердин инеге өзүм дагы түшүнбөй калам керки жерлерин. Себеби мен дагы адам баласымын, мен дагы өтө умный эмесмин. Ошондо мен мындай ойго келем, буну жөнөкөй адам кандай түшүнөт? Эгерде мен 9 жыл медицина тармагында окудум, 6 жыл врач общий практика окуйбуз, 3 жыл ординатура окудум. Анан керки маселелерди түшүнбөй калам дагы, анан ончукпай отура беребиз. Анан бир кезде керки врачтарыбыз ушундай больнойлорго, бейтаптарга түшүндүрүп атканда мен биякта жүрөгүм туруп сыгып кетет да. Медицина тилинде сүйлөп аткандачы жөнөкөй элге ал бечара түшүнбөй атат. Мен түшүнүп атам, что ал түшүнбөй атат. Анан мен ошо эң мындай жалпак тилде түшүндүргүм келет да. Анан бул мындай эле сүйлөп атат дебегиле. Анан глубоко физиология, анатомия жагынан түшүндүрүп бер десеңер, мен түшүндүрүп бере алам. Кудуретим жетет, акылым жетет. Өзүм деңгээлиме жараша. Өтө академик эмесмин, умный эмесмин. Но түшүндүрүшкө аракет кылам да. Ошон үчүн мына хиджама боюнча бүгүн түшүндүрүп кетейин дедим. Бир аз эле мындай поверхностно. Хиджаманы кылсак, бул хиджама биздин улуу пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын калган бир сүннөт амалдарынан деп билем. Бул ошол 1,5 миң жыл мурун кылынган медицина жагынан кылынып келген сүннөт амалдардын бири да. Элибизге ошол мезгилде жеңилдик алып келип аткан методикалардын бири. Мен врач эч качан бул сүннөт амалдарга каршы чыга албайм, чыккан эмесмин, чыкпайм да буйруса, акыл эсим жайында болгонча. Ошого мен дагы мусулман баласымын. Ал хиджаманы жамандайм деген ой жок. Просто бир түшүндүрүп кетпей турган моменттерине токтолуп кетейин да. Хиджаманы кылып атканда биз арка жагыбыздан көбүнчө специальный точкаларыбыз бар. Ошол жактан кылабыз. Мына банка. Кожаны кесип, банкада создаем вакуум. Анан соробуз канды. Могул жерде клеткалар, ошол момент соргондо мына клеткалар өлөт. Ичиндеги клеткалар өлөт. Ошол өлгөн клеткалар, мына умершие клетки деп жазып койдум. Ушул клеткалар өлгөндө мына жакта выброс биологически активных веществ деп коет. Эми буну башыңарды чирикпейинчи, бир зат бөлүнүп чыгат ошол жерде. Канды соруп аткан жерден. Бул жаңы клеткаларды пайда кылууга жана башка кан тамырларды ишке келтирүүгө способствовать этет. Бул хиджаманын коронавируска эч кандай тиешеси жок. Пайдасы дагы, зыяны дагы жок. Бул местный деген ошол гана жерге пайдасы бар. Бул кан жаңылануусу, клеткалардын жаңылануусуна алып келет бул методика.
Экинчисинен биз айтып атабыз коронавирус деп атабыз. Коронавирус эмне? Коронавирустун бүгүнкү күндө ученыйларыбыз жазып чыгып атат. 3 ай мурун башка мнениеда элек, азыр уже башка мнениядабыз да. Коронавирус деген вирус биздин мурдуларыбыздын ичи менен кирип, өпкө жака түшүп, өпкөнү биринчи поражениядан кылаардан мурун канга сиңип, кандын коюлушуна алып келип атат. Биринчи мишень ошол болуп атат. Экинчиси гана өпкөнү поражениясына алып келип атат. Экинчи иши бул вирустунчу обычный өпкөдө мындай мен чызып көрсөтөйүн. Мына эки өпкөбүз, мына бронхтор ушулар аба алып келет да, кислород алып келет. Анан мына бронхтордун бир жерин микроскопко алганыбызда мен чоңойтуп көрсөтөйүн. Альвеолаларга келет, мына альвеолаларга. Ушул альвеолалардын аркасында кан тамырлар бар, капиллярный кан тамырлар бар. Ошол капиллярдын ичиндеги канды коюлтуп жарып бергенге чейин алып келип атат коронавирус. Обычный пневмонияда капиллярга тиешеси жок дагы альвеолалардын ичинде секрет деп коет, секрет. Жидкость толуп калат. Мындай жалпак тилде айтканда балгын каккарык чыгып атат, ошо жөтөлмө. Бул обычный пневмониядан жөнөкөй коронавирустун айырмасы ошондо. Обычный пневмонияда альвеолалардын кан тамырлары жабыркабайт. Коронавируста альвеолалардын артында турган кан тамыр жабыркап, кислородду алып кете албай калып атат. Ошол кан тамырчы кан уюп жарып берип атат. Стенкаларын, кан тамырдын стенкаларынчы. Ошого биринчи маселебиз бизди канды коюлтуруп туруу. Мына ошол эле аспирин, тромбаз, тромбопол деп атабыз. Бул антиагрегирующий дарылар. Мынау кликсан, гепарин, фраксипарин, булар коагулянты. Коагулянттар дагы өзүнчө бир бөлүнүп кетет группаларга. Прямого действия, непрямого действия дегендер бар. Эми азыр дагы бир жолу айтайын, силердин башыңарды мынантип оорутуп отурбайын. Ал мынандай экен, мындай экен депчи, фармакологияны мындай жалпак тилде айтканда, ким уже ушул илдетке кабылып калган болсо, жыт сезбей айткан болсо, гепарин алып баштаңыздар. Суусунду көп ичиңиздер. Менин максатым ушул, урматтуу көрүүчүлөр. Анан экинчи волна боюнча айтып коеюнчу. Экинчи волна деп атабыз, эч кандай экинчи волна жок. Мына оору боюнча эле кетип атат. Экинчи волнасы бул психоз болуп атабыз. Ай мындай, өлдүк мындай. Ошон үчүн кичине успокоительный дагы ичип турайлычы, урматтуу мекендештер. Эч кандай экинчи волна жок. Оору келип атат, да, оору бар. И самый главный башында башталганда бул оору биз деле психоз болуп атканбыз. Эң главный биздин үйдөгү балдар. Ошолорго жугуп калбасын деп. Көрсө, балдар оорубайт экен. Балдар оорубайт. Ани орусча айтмакчы, на ногах переносит. Кудай буйруса, балдарыбыз оорубайт, оорубасын. Анан мына негатив. Мынау герки немелерге кайрылып кетет эле, мына акипресс, башка дагы средства массовой информация берип аткан өкүлдөргөчү сводка эле бере бербегилечи, сураныч. Некролог, умер такой-то, умерла молодая девушка, умерла такая-то учительница депчи. Элди психозго силер алып келип атасыңар. Сводка бул немеби? Бир Министерство внутренних делге бергенде эле сводка берип атасыңар силерчи. Мынанча адам мындай болду, ДТП болуп кетти деп. Бир жаңылыктан бергилечи. Жаңылык угайлычы, дүйнөлүк масштабта жаңылык, коронавирустун мындай болуп аттыр, жакшылыктарды өзүбүз премьер-министрибиз кайрылып кетти өткөндө, негативный нерселерди бере бербегиле деп. Элди психозго чүрүп атасыңар. Ошол экинчи волнасы, элдин психозу. Сводка берип эле отурасыңар. Мынанча адам заражение болду, мынанча адам өлүп калды пневмониядан, мынанчасы коронавирустан деп. Сводка бул. Сводканын кереги жок. Бизге жаңылык керек, новости керек.
новшество бергиле. Мен деле азыр ТТны бизде компьютерди карап атам, аякты карап, интернеттерде деле жүрөм. Не себептен? Мен нейрохирургмун. Не себептен? Бул вынужден мен как инфекционист болуп атам бул жердечи. Башыман өтүп атат. Туугандарым ооруп атат. Үйдө бир туугандарым ооруп атат. Мен жугузуп албас үчүн анандай антисептиктин ичине спирт коюп алып, ар саат жыттап атам. Себеби вирустун айтып кеткендей оболочкасы, май каптаган оболочкасы спиртте гана эрийт. Деп дем алабыз, чуркайбыз, басабыз, кичине активный образ жизни кылабыз. Анан самый главный бираз успокоительный алыңыздар, адамдар давление да болуп атат. Азыр обязательно канды суюлтуш керек, себеби күн ысык, тердейбиз, тер менен суюктук жагыбыз чыгып кетип атат. Обязательно жидкость ичейли, суу ичейли, күнүнө бир 5 литровый мындай идиш коюп коелу да, ошону как индикатор катары канча ичилип атканы билинип турат. Ичейли. Анан жыт жоготкондорго, сезим таң жоготкондорго гепарин обязательно уже баштагыла. Обязательно гепарин башташ керек. Анан психоз болбогула. Мындай коронавирустун оор илдети менен ооруп аткандар жакка барып албагыла. Врачтардан консультация алып тургула. Анан билгенди сая бербегиле. Азыр бардыгы билермен болуп кетишти. Азыр волонтерлар дагы врач боло башташты. Ошон үчүн мындай инфекционисттерге, пульмонологторго, терапевттерге, кардиологторго кайрылгыла. Мен айтпайм, мага кайрылгыла деп. Мен билгенимен мындай жалпак тилде түшүндүргүм келип атат, направить этким келип атат элдин мындай ой пикиринчи. Анан негатив эле болуп атат да, кечке эле негатив. Бираз жашоо токтоп калган жок, жашоо болуп атат. Анан палянчы өтүп кеттир, бул өтүп кеттир. Сводка эле берип атасыңар, сводка эле берип атасыңар. Некролог. Давайте, ребята, жить дружно.